Убактылуу президенттин убактылуу президенттиги, убактылуу бийлиги ушинтип мына ушу декабрдын акырында бүткөнү турат. Кыргызстанда бийликти тынч өткөрүп берүүнүн ыраттуу салтын буюрса жолго койгону турабыз деген ниетин Кыргызстанды 1,5 жылдан ашуун убакыт башкарууга үлгүргөн аял айтты. Ал аялдын аты Роза Отунбаева. Эфирде Калемпер. Ассаламу алейкум. Демократиялуу Кыргызстандын гетерман президенти Роза Отунбаева тууралуу айтылган пикирлер дагы демократиялуу. Акаевдин маалында деле, Бакиевдин маалында деле тышкы иштер министри болуп, далайга иштеп турган эски команданын эски солдаттарынын бири Роза. 2005 жылкы инкылапты Бакиев менен катарлаш жүрүп эле чогуу жасагандардын бири Роза. Акаевчилер менен Бакиевчилердин эч ким билбеген анча-мынча сырларын билген Роза. Айтор бул демократиялык пикирлердин биринчи бети. Экинчи бети дагы бар. Ал авторитардык режимдин жытын алдын ала сезип Бакиевке каршы күчтөрдү топтогон Роза бир-бирин көрө албаган шагыраган эркек саясатчылар арасында жүрүп, антибакиевдик күчтөрдүн баарына төп келген бирдиктүү саясатты түзө алган Роза. Бийликти тынч жол менен өткөрүп берем деген сөзүн берип, ошол сөзүнө турган Роза. Мына ушундай демократиялык медалдын эки бетинен турган Роза Отунбаева декабрдын этегинде президенттикти жаңы шайланган президент Алмаз Атамбаевге өткөрүп бергени тур. Роза жоогазынын инкылабына катышкан. Роза андан кийинки инкылапты көргөн. Роза мурункулар менен кийинкилердин сырларын жакшы билет. Роза батыш менен чыгышта кадыр барктуу. Англисче билип Америкада мадам Роза. Өлкөнү башкарган саясий Роза. Жана жөн гана аял Роза. Эркектер бир ыркка келе албай жатканда ушул аял түйшүктү көтөрдү. Убактылуу учурда убактылуу президент болуп убактысы буйруган экен, 1 жылдан ашыгыраак президент болду. Анткени менен президент болуу өтө эле сүрдүү иш окшобойбу? Роза айым филармонияда өткөн президенттик ант берүү салтанатында өтө эле толкунданган элдин эсинде. Ар намыстуулук менен талыкпастан ачык айкын аткарууга өз элимдин жана ата журтумдун алдында ант беремин. 1,5 жылдык президенттик мөөнөтүндө Роза айым көп иштерди кылды. Коогалаңдуу учурларда эркек ажоолор Акаев менен Бакиев кийип көрбөгөн брана желет кийди. Дилеген эле буунун конгрессинде сүйлөдү. Ак кара көздөрүн сынына кабылды. Кыскасы баарына чыдады. Отунбаева 1,5 жылдын ичинде президент катарында мамлекетибиз үчүн аябагандай чоң, мүмкүн баягы жөнөкөй адам байкабаган салымдарды кошуп кетти. Канткени менен Роза айымдын кемчиликтерин айткандарды көп. Азыркынын оппозициясымын деген Айтулуу Мадумаров аны өзүн-өзү шайлап алган президент деп теңсинбеген жагы бар. А кээ бир солчул саясатчылар Роза айымды али күнчө ош окуясын алдын ала албагана башкы күнөөкөр катары айыптап келет. Ошондой эле убактылуу өкмөт тушундагы оң солго чачылган акчаларды көзөмөлдөбөгөн үчүн тикелей Роза айымды жектегендер да бар. Мен неме орусча айтып атам, мына мени критикалайсыңар. Мен кыргызчада сүйлөшүм керек да, туурабы да, вот так вот. Неме биздин журналисттерге айтып атканым. Абу деген менен анын аял башы менен эркектер батын албаган учурда президент болгонун, президенттикти өз каалоо менен өткөрүп берем деген убадасына турганын, дагы ушул сыяктуу кадамдарын Роза Исаковнанын президенттик мөөнөтүндөгү жакшы жактары катары сыпаттагандар да чыгат. Чыкмак турсун күркүрөгөн күздүн бир күнүндө Роза Отунбаевага ыраазычылык билдиргиси келгендер ак үй астына акция уюштуруп, ал акцияны Розага Роза деп атап, роза гүлдөр менен рахмат деп жазышты. Мурда кийин анча-мынча киши ак үйгө экскурсия жасамак турсун батынып кирүү кыйын иш эле. Роза айымдын тушунда мектеп окуучулары ак үйдүн ичи кандай экенин көрүп, кадимкидей эле атакелер, апакелер ак үйдө иштерине ынанып чыгышты. Кыскартып айтканда Рио айым мугалимдерге, ак халатчандарга жада калса кичинекей бөбөктөргө чейин сыйлык берип, дипломаттык ышкысын көрсөттү. Курманжандаткадай болуш албетте кыйын. Антсе да бул жылды Курманжан датка жылы деп жарыялап, Курманжан датканы сыйларын туюнтту. Баары бир тең, коогалаң учурда шагыраган эркек саясатчылар батын албаган президенттик жүктү мойнуна алган кайратман аял катары тарыхта кала турган болду. Катаал учурда аял башы менен өлкөнү башкарып, кайратмандык кылды деген жакшы сөздөр азыр Роза Отунбаеванын кетер жолуна гүл болуп себилерин го себилип, даңкталып, макталып айтылып атат.
Ылайым эле канча бир мезгил убакыт өткөн соң көрсө убактылуу өкмөттүн ишине байланышкан момундай чуусу бар экен, түкүндөй шойкомдуу жактары бар экен деп баягы кетеринде катуу макталган Розанын артынан элдин оозун ачырган шумдук фактыларды угуп калбасак эле болду. Бийликтен канча көңүлү калса дагы пейли көлдөй кыргыз оңолуп кетербиз, өнүгүп кетербиз деп уул төрөлсө уулуна Аскар Курманбек деп ат берип, кыз төрөлсө Роза деп ат коюп, келечектен үмүт кылган. Эми келечекте ошол Аскарлар, Курманбектер, Розалар бой жетсе, мурдагы Аскар, Курманбек, Розалардан башкача, алардан өзгөчө муун экенин далилдеп калгысы бардыр. Саламатта болуңуздар.